Саламатсыздарбы урматтуу Москвадагы мекендештер. Сиздерге көрсөтүп коеюн деп, видео тартып коеюн деп чечтик. ФМСК жумуш деп Google поисковиктен издесеңиздер чыгат, монтип жумуш деп чыгат. Билбейм эмне болгон жумуш. Жумуштан кийин эле биринчи X сайт биздики СНГ ФМСК.ру деген. Ошонун бирөөсүнө киресиздер. Именно обязательно Google менен кириш керек, биздин приложенияны качать этип алыш үчүн. Анан биздин сайтыбыздан подработка тапсаңыздар болот. Ушул күндө кирип турат. Квартира объявление берсеңиздер болот. Квартира издесеңиздер кирип карасаңыздар болот. Жөн эле объявление берсеңиздер болот, сата турган нерсеңиздер болсо. Машина алам, сатам, аренда ошол машинага тиешелүү нерселерди алсаңыздар болот. Грузоперевозкилери бар автомобилдин ичинде. Кыргызстанда сата турган бөлүмү бар, Чит областта отдельно. Авиабилет официальный сайттардан сатып аласыздар. Биздин сайттан ценаны көрөсүздөр. Анан поиск бассаңыздар официальный сайтына которуп кетет. Если интернетке кирип официальный сайттарын таппай атсаңыздар, биздин сайт аркылуу алсаңыздар болот. Сайтка киресиздер, могу авиабилеты по выгодным ценам дегенге кирсеңиздер, авиабилеттер бар. Авиаселс бар биринчи, анан ылдыйында көптөгөн нерселер бар. Компаниялар авиабилет саткан. Гороскоп бар, күндү алмашып турат гороскоп. Обновление болуп турат, погода ошондой күндү обновление болуп турат. Личный кабинетиңиз бул жер. Объявление берсеңиздер, кирип ошол жактан алмаштырып же башка нерсе кылсаңыздар болот. Кыргызстанда новости Кыргызстана дейт. Кыргызстандын жаңылыктарын көрүп турсаңыздар болот. Обратная связь сайтты разработка кылган адамдар менен, если сунуштарыңыздар болсо или да башка нерсеңиздер болсо, ушул жака жазсаңыздар болот. Курс валюта на сегодня. Курс валюта күнүнкү күндө саатына, минутасына обновление болуп турат. Добавить объявление кыласыздар, объявление киргизсеңиздер. Чыгат, выберите категорию деп. Медициналык жардамдарды издесеңиздер болот. Если медициналык өзүңүздөр нерсеңиздер болсо, реклама кылсаңыздар болот. Детский сайтиктер кирип карасаңыздар болот. Электроника, телефон, ноутбук, фотоаппарат, ошол нерселерди сатсаңыздар болот. Или сатып алсаңыздар болот. Банковские продукты. Бул только СНГларга тиешелүү банковский продуктулар. Бул жер РФ эмес. Кредит аласызбы или башка нерсе кылсаңыздар кирип көрсөңүздөр болот. Банкка тиешелүү нерселерди. Бойцовский клубтар, Москвадагы бойцовский клубтар бар. Спорт менен занимательдер десеңиздер, кирип карап адресин алып, номерин алып салсаңыздар болот. Стройматериалы. Бул стройматериал билбейм, Москвадагы жердештер көп деле сатып бербейт болуш керек. Все равно стройматериал если сатам, алам десеңиздер, кирсеңиздер болот. Обучение. Москвадагы жердештерге була окуйм десеңиздер или окуу жайыңыздар болсо, өзүңүздөрдүн частный кирип реклама кылсаңыздар болот. Эң эле көп бул жерде жумуш менен подработка экен. Халтура 9986 күнүнкү күндө кирип турат, саат сайын деле кирип турат, күнүнкү күндө кирип турат. Күндө кечинде эртең менен карап койсоңуздар болот. Продукты питания. Москвадагы өзүбүздүн жердештер саткан продуктулар. Кыргызстандан келген или бул жактан Подмосковадан алып келген. Кыргызстанда Чит область отдельно деген ушул жака кирип бересиздер объявление. Такси, грузоперевозки. Кыргызстанга жүк салам десеңиздер или такси керек болсо, ушул категориядан табасыздар. Документ. Бул документтерге тиешелүү нерселер. Регистрация, миграционка, ННН, СНИЛС. Ошол. Гостиница десе сразу эле билбейм. Гостиница экен эмес, койко место просто. Гостиница или хостел болушу мүмкүн, ошол нерселер. Кирип издесеңиздер болот, или өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер болот. Гостиницага кирип. Агентство. Москвада азыр билбейм, кыргыздардын жердештери үстө көбөйүп калды. Агентствода иштегендер. Булар ошолор үчүн. Или биз деле болсок болот, кирип квартира, комната издесек, ушул жака кирип издесек болот. Красота, здоровье. Бул аял кишилерге тиешелүү категория. Аял кишилер маникюр, педикюр, ошол нерселерди сунушташат или ошол жактан издеп табышат. Квартира. Бул жерде ошо деле общий квартира, комната, койко место, аренда, дом, продажа. Үй сатсаңыздар или алам десеңиздер кирип карасаңыздар болот. Комната, койко место, квартира. Автомобиль. Бул жерде машина сатам, алам дегендер или арендага берем дегендер. Купи, продай. Жөн эле сата турган или ала турган нерселериңиздер болсо кирип карасаңыздар болот. Жакында дагы категориялар кошулат, буюрса. Кирип издесеңиздер болот жумуштарды. Например, сайтыбыздан жумуш издесеңиздер, көрсөтүп коеюн. AliExpress'тин бул да официальный сайты болот. Кирсеңиздер, купон менен киресиздер. Заказ кылсаңыздар болот.
Сайттын мондой значогу бар. Замоктун сүрөтү. Бул сайт защищенный деген. Азыр сайттар алдашат баары. Ошон үчүн бул значок ошону билдирет. Сайтка ишенсе болот деген. Сайтка ишенсе болот, анан сайттагы объявленияларга көп ишене бербеңиздер. Заранее акча берип или акча которуп заранее ошентип неме кылбай. Например, бүгүн 29 июль. Подработка ночная уборка на складе с 8 вечера до 8 утра дейт. 2000 рубль экен. 10 кыз керек, 9-тан 6-га чейин 1800дөн уборка окшойт. Бүгүнкү жумуш бар. 8-ден 6-га чейин. Разнорабочий 2000 айткан болуп жүрө бересиңер дейт. Ушундай жумуштарды иштесеңиздер болот. Уборка, подработка, постоянная работа, там официальный жумуштар, бүт эле текшерилген адамдар көпчүлүгү. Уборка, детская больница 2000 рубльдан экен, 6-1 экен графиги. Ушуларга киресиздер. Ошону бассаңыздар, номер телефону жазылган. Ошолорго чыгасыздар, чалып сүйлөшүп, керектүү документтерди көрсөтүп, анан жумушка чыга берсеңиздер болот. Тааныштарыңыздарга жөнөтөм десеңиздер, поделиться ссылкой дегенди басасыздар. WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, ВКонтакте, Facebook, Мой мир дейт. Twitter, Одноклассник, ошол нерселерди илетишсеңиздер. Похожий объявлениялар бар. Аларга карап жумуш иштейсиздер. Сайттын жакшы жагын айта кетейин эң аягында. 3 точканы бассаңыздар чыгат. Установить приложение деп. Приложенияны качать этесиздер. Установить кылып койсоңуздар, телефонуңуздарга көчүрүлүп калат. Телефондон көп нерсе ээлебейт. Башка приложенияларга окшоп обновление болуп, там 300, 400, 500 гигабайтка чейин чыгып кетпейт, көп нерсе ээлебейт. 1 мегабайт дагы чыкпайт. Ал бир картинканын эле местасын ээлейт, мындай сөз менен айтканда, түшүнүктүү кылганда. Телефонуңуздарда бир картинка болсо, ошонун местасын эле ээлейт да бул приложение. Приложенияга кирип, кадимкидей эле приложение кылып иштете бересиздер. Если обновление керек болсо, обновление азыр жакын арада керек деле эмес го дейм. Если объявление эле неме кылам десеңиздер, сунуштарыңыздар болсо кайрылыңыздар, сайтка кирип, обратная связьга жазсаңыздар, орусча, кыргызча айырмасы жок жаза берсеңиздер түшүнүктүү болот. Сиздерге жооп беришет.